Буга чейин Акыйкатчы институтунун башкарып келген Турсунбай Бакир уулу бизде конокто. Саламатсызбы, Турсунбай мырза? Быйыл бизде акыйкатчылыкка талапкерлер 8 киши болду. Сиздин оюңузча ким бул кызматка көбүрөөк туура келет? Алейкум ассалам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эми биринчиден жалпы кыргызстандыктарды, анын ичинде укук коргоочуларды бүгүнкү майрам менен адам укуктары күнүнө куттуктап кетейин. Эми сурооңузга жооп берсем, кайсы 8 киши койгонун мен билбейм, бирок мен бир эле каалоом бар, ал абзел түрдө мекенчил болуш керек. Экинчиден болсо, бейөкмөт уюмдардан келбеси дурусураак болот го. Анткени бейөкмөт уюмдар грант менен иштеп көрүнүп калган, а бул жерде бюджеттик акчанын негизинде адам укуктарын коргош керек. Ошондуктан биринчиден ушу адамдык сапаттарына караш керек. Анан ал киши керек болсо жеке жашоосуну, үй бүлөлүк жашоосуну жана башка кызыкчылыктарыны арткы планга коюп, биринчи планга как раз ушул кайрылган жарандардын укугуну коргоону коюш керек. Келген адам ыраазы болуп кетиш керек. Ошондо мамлекетке да ишеним көтөрүлөт. Анткени бейөкмөт уюмдардан айырмасы, Акыйкатчы институтунун айырмасы бул конституциялык мекеме. Омбудсмен институтунун жылдык бюджети канча? Ушул маселени ачыктап берсеңиз. Штатта деги канча иш алып баратат? Акыйкатчы институт ачып атканда, албетте мен оппозициялык саясатчы катарына шайланганда президент да, өкмөт да жакшы көңүл бурбай, өгөйлөп, ошондо 2003 жылга болгону 4 миллион сом берген эле. Ошондо мен пресс-конференция берип айткан элем: урматтуу президент мырза, урматтуу премьер-министр мырза, бул 4 миллион сомду азыр жалпы кыргызстандыктарга бөлсөк, анда ар бир кыргызстандын укугун коргогону 50 тиын эле бөлүнүп атыптыр. 50 тиынга адам укугун коргосо болобу деп. Андан тышкары Акыйкатчы аппаратынын имараты эчтекеси жок эле. Мисалы, отура турган стул жок эле, столдор жок эле, компьютер жок эле, керек болсо мусор чака жок эле, лампочкалар жок эле. Бирок Кудайга шүкүр, ошондо ОБСЕден адам укуктары боюнча атайын өзүнүн бөлүмү бар, БДИП деп коет. Ошол келип алып туруп айттым, мына сизге бир жума дейт, жаңы жыл бүткүчө ушу нерсени алыңыз деп туруп 60 000 евро жардам бергенде биз өзүнүн аппаратыбызды тейлеп алганбыз. Ошондон баштап Кудайга шүкүр, мына жылына адамдардын саны өсүп, кайрылгандардын саны өсүп, абройлуу институт болуп калган эле. Эми бюджет азыр 4 миллион эмес албетте. Анткени жана мени Бакиев жок кылгандан кийин атайын бюджетти көбөйтүп 18 миллион сомго чейин, кийин 26 миллион сомго чейин көбөйткөн. Азыр болсо мен билишим боюнча ушу 27 миллион сом тегерегинде Омбудсмен аппаратынын бюджети. Бирок ошондо да ушул акча жетпейт деп айтып атканда, менен кийинки шайланган акыйкатчылар мен күлкүм келип атты. Биз 4 миллион сомго иштегенбиз. Азыр 27 миллион сом жетпейт дейт. Кеп акчада эмес. Кеп ушул ишке берилген фанаттарды жумушка алыш керек. Өзгөчө мен дайыма айтчу элем, мага тарынган жана саясатчылар болгон, не үчүн тууганымды албайсың, досумду, жердешимди албайсың дегенде мен айткан элем, кечирип коесуң. Жаңы окууну бүтүрсө, мен буну сөзсүз ишке алат элем. Бирок 40-тан ашып калып, 50-ден ашып калып, 60-тан ашып калгандар була пара деген нерсени билет. А бул Акыйкатчы институтта пара деген нерсе болуш керек эмес. Бул бизнес эмес. Өкүнүчтүү, менден кийин келген экинчи Акыйкатчы адам укуктар чөйрөсүн бизнеске айлантырып салды. Акча бербесең коргобойм деп. Андай болуш керек эмес. Ошондо мен кийинки болочок Акыйкатчыны шайлап атканда депутаттар кайрылып кетет элем. Биринчи кезекте напсыны тыйган, акчага берилбеген, чыныгы мындай сөз айт бар бизде, жалан тош деген. Акчасы жок, байлыгы жок, бирок ишке берилген адамдарды ушул кызматка дайындаш керек. Мен иштеп турганда албетте эл аралык уюмдар жардам берген аракет кылганда кейбиркилердин өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар. Мына бир мисал келтирейин. Бирлешкен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы бар. Алар бизге жардам берерден алдын айтышты, айына дейт 60 000 доллардан бир адиске төлөп турасыңар, биз Америкадан чакырабыз дейт. Ошондо мен айттым, кечирип коесуңар. Бул силердин жана отмывание денег деп коет, ушуну кылып атасыңар дедим. Америкадан келип туруп Кыргызстанды менен жакшы билеби. Мен ага макул эмесмин десем, тарынып калып, бир 3 ай 4 ай тарынып калды. Бирок баары бир мени шартыма макул болуп туруп, анда айтты, 13 000 долларга макул болосузбу? Анан аз кылсак ал америкалык келбейт дейт. Мен айттым, анда 13 000ге макул болом дедим. Бирок үнөмдөлгөн акчага сиздер
Мына мен ар бир облыста бирден Аккачи институтунун филиалын ачтым. Ошол жака компьютерный центр кылып бересиңер. Анан кийин юридикалык китептерден китепкана ачып бересиңер. Ошол макулмун десем, мына ошондо үнөмдөлгөн акчага 7 облыста 7 офис ачылып, бардыгы тейлеңген, каржыланган болуп, Аккачи институту жакшы иштешти баштаган. Ошондуктан проонда кийин туура түшүнүп туруп, азыр кызматташып атат. Анан кийин ОБС кызматташат. Bundan tышкары, Кудайга шүкүр, жана мектеп жүргөнүмдө Кыргызстандын Аккачи институту Европалык институттардын ассоциациясына мүчө болуп кирди. Bundan tышкары, омбудсмендердин Азиаттык конфедерациясына кирди. Bundan tышкары, дүйнөлүк институт омбудсменине мүчө болуп кирди. Алар менен да кызматташуу болуп атат. Бюджеттин акчаны туура эсептеш керек. Ошол ылайыктуу жана суроо бердиңиз эле штаты боюнча. Өзү штат боюнча 70-75тен мамлекет кызматкерлердин саны ашыш керек эмес. Бирок аларга абзел турдуу техникалык кызматкерлер жардам берет. Мисалы, ошол компьютерде отургандар, пресс кызматы бар, эл аралык бөлүмдөрү бар, же болсо ошол пол тазалоочу бар, сторождору бар, кароолчулар бар. Ошондуктан 130-140тын айланасында Аккачи институтунун штаты белгиленген. Акыйкатчы институтунун иштен жакшы билесиз, Кыргызстанда бул уюм өзүнө жүктөлгөн милдетти актай алабы? Мына менден кийинки эки Аккачи иштегенде коомдо терс пикир түзүлүп калыптыр. Аккачи керек эмес, анткени эчтеке чечпейт деп. Жок, Аккачи керек. Анткени укугуну милицияда, сотто, прокуратурада же акимиятта, губернаторда, керек болсо жогорку кеңеште, президенттик аппаратта чече албаган адамдар акыркы үмүтү менен Аккачи кайрылыш керек. Биздин мыйзамыбыз жакшы. Ошол мыйзамдын автор катарында айтып кетейин, $5 ушу мен жазган долларды тандап алышып депутаттар 2002-жылы ушул институт Аккачыны жаратышкан. Ошондо да чет өлкөдөн эксперттер айтышкан. Чынында бул эң мыкты мыйзамдардын бири экен деп. Бирок ушул мыйзам негизинде иштесе, Аккачы күчтүү иштейт. Бирок мыйзамдан чыгып кетсе, мына өзүбүз көрдүк, эки Аккачы жумушунан кетти. Анда адам укуктарына чоң зыян, зала келтирилет экен. Ошондуктан бул Аккачи институту керек. Анткени карапайым калкты ойлошубуз керек. Эч каяктан чындык таппаганда, ал Аккачы мени коргойт деп ошого барат. Ошондуктан бул институт бекемдешибиз керек. Бекемдегенде биринчи кезекте албетте мыкты инсан аны жетектеш керек. Эгерде кайра эле мурдагыдай фракция болуп бөлүп алып туруп, мен өзүм адам шайлайм десе, бул кечирип коесуңар, анда Аккачы жакшы иштей албайт. Андан тышкары ал көз каранды болуп калат. Ошондуктан өзүнүн позициясы бар, туруктуу позициясы бар. Адам укуктары чөйрөсүндү түшүнгөн, мыйзамдарды түшүнгөн. Анан ар бир адамды арызына жанынан берилген адамдарды шайлаш керек. Ошондо Аккачи институту мыкты иштеп берет. Азыр болсо өкүнүчтүү, мына аброю кыйла түшүп кетти. Ушуну көтөрүүгө албетте бир чынчыл, бир жакшы бир инсан керек. Мен ушуну каалап кетет элем депутаттарга. Жакшы бир инсанды шайлап бергиле, бул институт керектигин өзүңөр көрөсүңөр. Рахмат сизге, телекөрүүчүлөргө айта кетейин, бизде конокто бүгүн экс омбудсмен Турсунбай Бакир уулу болду. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кийинки бөлүктө